Assalamu alaikum. Өткөндө биз muhtaçlık bizim problemlarımızın bulağı. Problemlarımız bizge muhtaçlığımız jönүндө маалымат берет. Muhtaçlıkka жооп берүү үчүн проблемаларды чечишибиз керек. Кантип чечебиз? Максатка бет алсак гана дедик. Мына ушул muhtaçlыгын туура максат коюп, проблемаларын чечүү жараянында бактылуулук абалы пайда болот дедик. Кимдир бирөө muhtaçlыгын билбесе, такыр башка максаттарды коюп жашай берет. Бактылуулук абалга түшүү кыйын. Аллах субханаху ва таала адамды мына ушунда гана бактылуу абалын берет экен. Качан сен muhtaçlыгыңды билесиң жана ага туура максат менен чечимдерди бересиң, жана анын негизинде жашооңду уюштурасың, muhtaçlыгың канааттандырылды, или канааттандырылып тура турган системаны койдуң. Мына ошол менен бара-бара сенде бактылуулук абалы. Проблемаларды чече бересиң күндө ушул жолдон чыккан. Ар жактан чыккан проблеманы эмес, башка бирөөнүн проблемасын эмес. Өзүңдүкүн чечип бара бересиң, данышмандык пайда болот дедик, эффективдүүлүк пайда болот, интеллект өсөт, жашоо өнүгүп, сапаты көтөрүлөт дедик. Бүгүн мына ушул проблемаларды кандай чечебиз, ошол жөнүндө сүйлөшөйүн дедим. Себеби азыр биз мындан да бир аз татаалыраак жакка өтөрдөн мурда келиңиздер, проблемаларды кандай чечебиз. Ошону бир карайлы дедик. Muhtaçlık kalsın. Problemanı kançıp geçebiz. Bir ele problemanın misalında karaylık. Şöyle bir ele problema menen karaylık. Misalı men kursağım açtı. Kursağım açtı. Diskomfort. İçim kuldurap, başıma hiç nerse kirбей, alım ketip, çarçap atam. Bir iş kıla alбай atam. Kursağım ayabay açtı. Bugün Kırgızstandagıday kursак açуу эмес, Afrikadagıday kursак açканды элестетиңиздер. Bize түштө биринчи, экинчи, үчүнчүнү жеп, анан кечкиге суюк тамак болсо курсагым ачты деп стресс болот. 5 күн тамак жебеген адамдын абалы, элестетиңиздер. 5 күн такыр оозуна даам албаган адамдын абалы. Проблема, кубаты жок. Бир иш кыла албайт, кыймылдай албайт. Проблема, мына ушуну проблема дейт. Элементарно бир иш кыла албайт, кубаты жок, энергиясы жок. Денесине азык барган жок. Проблема. Эми мына ушул проблеманы кандай чечебиз? Ошо бизди кыйнаган, бизди түйшөлткөн, бизди сайгылап, лукулдап, оорутуп аткан маселе бул проблема. Кээ бирлеринде проблема жок болушу мүмкүн. Ооба, проблема жок болушу мүмкүн. Муну комфорт зонасы дейт. Бул проблемасы жок жашоого кирип алган. Бул жөнүндө балким кененирээк алдында дагы сүйлөшөбүз. Башка сабактарда сүйлөшөбүз. Мен азыр проблемасы жок, тирүү жүргөн өлүктөр жөнүндө айтып аткан жокмун. Да, живой туруп деп коет, булар комфорт зонасында. Өлүп калса да эч ким билбейт. Себеби бүт проблемалардан качып кеткен. Чечпей койгон, кирип алган. Чыкса эле кайра проблема башталат, ошо проблема башталат деп коркот да чыкпайт. Алар жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөбүз. Азыр тирүү адамдар жөнүндө, да, тирүү адамда проблема болот. Кантип чечебиз? Эстеп калыңыздар. Проблеманы тапшырма аркылуу чечебиз. Тапшырма аркылуу чечебиз. Кантип? Курсагым ачты. Эмне кылышым керек? Кандай чечим бар? Тамак табышым керек. Бул чечим. Тамак табуу керек. Чечим. Тамак табыш үчүн эмне кылышым керек? Тамакты издешим керек. Тамакты издөө бир канча тапшырмалардан турат. Тамакты издөө бир канча тапшырмалардан турат. Кошунага барам, бир тапшырма. Айры жок болсо туугандарга барам, экинчи тапшырма. Туугандарда жок болсо мамлекетке кайрылам, үчүнчү тапшырма. Анда жок болсо карыз издейм. Булар тапшырма. Балким кошунага барыш үчүн да бир канча тапшырманы аткарыш керектир. Ордуман турушум керек, ага жетишим керек. Аны менен саламдашышым керек. Ушундай менин тапшырмалар бар. Өзгөчө мына варианттар. Ушул тапшырмаларды аткаруу менен мен азыктабат экенмин. Жана аны жейт экен, проблема курсагым ачкан ошол менен чечилет экен. Түшүнө элементардык схемасы ушундай. Мисалы, мен тренингте, көңүл буруңуздар, мен тренингте бизнес боюнча же өнүгүү боюнча көп мыйзам ченемдүүлүктөрдү айтам. Мисалы, өнүгүү боюнча силер убактыңыздарды тартиптейм десеңиздер, максат коюлуш керек деп айтам. Дагы бир жолу кайталайм. Убакытты тартиптейм десеңер, максат коюшуңар керек. Максат болбосо убакыт тартиптелбейт деп айтам. Отургандар убакытты тартиптеш үчүн максат коюш керек экен. Ооба, максат коюш керек. Ооба. Деп кете берет. И убакыты тартиптелбейт. Эмнеге? Мен кээде сурайм. Эмнени түшүндүм? Айтат. Убакыт тартиптеш үчүн максат коюш керек экен, ошону түшүндүм дейт.
Men aytam sen düşüngen joksun. Hem düşünbegende emne da çında öyle wagtty tartipleştirip maksat boluş gerek da maksat bolbosa wagt tartiplenbeyt deyt. Men aytam düşüngen joksun. Emnege al özüne tapşırmak koygan jok. Men tugandar wagtty tartipleş üçin maksat koyuşun kerek degen al жазыш керек. Men срочно 2 saattın içinde en zarul bolgan maksatlarımın tizmesini жазышым керек. Keçki saat 7'ge birinci maksatımı tapşırmalara bölüp çıkışım gerek. Saat 20:00'ge bir günlük jaşoomdun diagrammasını tüzüşüm gerek. Small tapşırmaları da özünden bekitiş gerek. Tapşırma degeni mönötü, iştin özü, jana akırkı çegi, deadline dep koyt, akırkı çegi. Kaçanga çeyini uşul bilet. Munogu üçөөsü anık boluşu kerek tapşırma üçün. Jönelek kerek degen söz tapşırma emes, al ideya. Özgörүү kerek, bul ideya. Wagt tartiplөө kerek, bul ideya. Maksat koyуу kerek, bul ideya, bul teoriya. Kaçan turmuşka kiret desem, men mununu kılam. Munça saatta, munça kilogram, munça kilometr, munça aralık, munça salmak, sandar menen, mönöt, çek, tapşırmanı atkartat. Kevler andan arı da barat. Egerde men mununu kılsam, mununday nerseni özüme sıylık kılam. Eger kılbay kalsam, mununday nerse menen jazalanam. Özüne jaza da koyat. Eger uşunu kıla turgan bolsam, marojna alıp jeyim. Eger ala alбай kala turgan bolsam, oşol marojnаны koşnama alıp berem. Muna oşonda işteydi. Şunalıkpı? Problemanı tapşırmaga aylandırmayınca problema boydan jüre berет. Oşunu estep kalыңыздар. Muhtaçlık kanaattandırılbaydı. Problemanı çeçmeyince problema boydan jüre berет. Anı çeçiş üçün anı tapşırmaga aylandırış gerek. Tapşırmaga aylandırуу sözsüz sandar menen. Emne üçün sandar menen? Konkrettүү sandar menen oylanadı. Sandar menen oylanadı. Alam sandardan turat, ölçömlerden turat. Kilometr, kilogram, gradus, sandar menen ölçönөт bardыk nerse. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Musulmandын bir günü ekinci gününe okşoboyt деп атат. Эмнени айтып атат? Сандарды айтып атат. Кече мынча саат уктаган болсоң, бүгүн мынча саат укта. Кече мынча аракет окуган болсоң, бүгүн мынча аракет оку. Сандарды айтып атат. Кече мынча адамга жардам берген болсоң, бүгүн мынча адамга жардам бер. Ушул окшобош керек. Адамдын өнүгүүсү башка бирөөгө салыштырылбайт. Өзүнө салыштырат, өзүнүн кечекисине. Эмне менен? Сандар менен. Бизде өнүгүү жок, эмне үчүн? Сандар жок. Эмнеге? Tapşırmalar жок. Biz угабыз, билим алабыз, билим алышым керек, билимди алдык. Биякта 11 жыл, биякта 5 жыл. Эчтеге колубуздан келбейт. Эмнеге? Tapşırмага айландырган эмеспиз. Мен муну окуп атасыңбы? Мен кылышым керек экен. 4 сааттын ичинде муну кылып чыгышым керек. 10 сааттын ичинде муну, 20 күндө муну кылып. Мындай жок. Жөн эле окудук, кылдык экен. Мош. Эртеси күнү эмнени окудуң десең айтып бере албайт. Турмушуна кирген эмес. Demek tuğanlar tapşırma uygu. Özünüzleri bir kança vakittan beri problemlarınız menен tanışıp keletavızbı, emi tapşırmaga aylandırыңыздар. Men bunu problemamды çeçiş üçün, bunu variant men çeçem desem, bunu işleri kılışım gerek, bunu mönötte mıntip bitişim gerek. Düşündük mü? Kaçan tapşırmaga aylandırabız, çıgınıp atkara başlayız, problema çeçilet. Aytmakçı, bir mizam çenemdülük. Tapşırma kılın har zaman çıgınığa erk dayar eken. Emne üçün erk işke gelbeyt. Sen düşünbey atat meye. Ne olgan tapşırmanı meye düşünbey atat. Elestete albay atat. Sandar jok. Jakşı adam boluş gerek. Meye düşünbey atat jakşı adam emne bu? Kança kilogram salmağı. Boyun uzunluğu kança anın. Al kança metrege basa alat. Kança kilometrege çırkay alat. Meye düşünbey atat jakşı adam. Narkomanga dele sayıp berip koysan jakşılık ko. Anan bul jakşılık degen emneni aytып atat. Demek nege konkrettүү sandardı berişimiz gerek. Muna ошондо al чыгынууну модельде эткен, карасаң жасап аткан болосуң. Мен бүгүн 4 бара окушум керек деп туруп китепти ачып койсоң, карасаң окуп, уже окуп атасың. Эгер китеп окушум керек десең, окубайсың. Түшүндүрө алдымбы? Демек комментарийге өтүнүч. Кимдин кандай проблемасы бар, кандай тапшырмалар чыгат проблемасынан жазыңыздар. Ким түшүнгөн болсо ката жазгандарды оңдоп коюңуздар. Анан муну видеону bir канча жолу кайталап көрүңүздөр, башкаларга да таратып коюңуздар. Айтмакчы, көрүп атканыңыздар үчүн чоң рахмат.